Orozodагы дагы бир насаат. Bir balаңыз 14 saat уктап атат, уйкуга терең уктап калганда. Түнү келдиң дагы тур десең не дейт? Кимсиң дейт, а? Баланы акырын ойготосуң да турабы? Кокустан эле бирөөдү келе жатпай тур башка десең. Муну айтайын деген силерге бир түшүнүктүү болсун деп атам. Ашказаның 14 saat ачка болуп уктап калды. Sen Allahu Akbar şam boluş menен эле барын айда бербе да. Булам айтат да, эмне болду деп. Согуштан келген жоксуң го? Айтайын деген маселе, biraz сууду ич, biraz хурма неме кыл. Тамак пышкан дасырон качып кетпейт ал. Шамды оку. Шамды окусаң, акырын 3 рекат фарз, 2 рекат сүннөт окусаң, ашказан ойгонот. Өзүгө келип, башка тамакка даяр болот. Азан болуш менен отуруп алып, биринчи, экинчи жеп алып, анан кийин кекирип шамга турба да. Анда шамды да жакшы окуй албайсың. Урматтуу мусулман бир тукан, өзгөчө орозо кармасак, Кудайым билсе иншалла, ушул айтылган сөздөргө biraz амал кыла турган болсок, орозобуз иншалла өзгөчө болот. Дагы бир негизги маселе, биз Орта Азия эли, айрыкча Кыргызстанда уйгур бир туугандарыбыз, дунган бир туугандарыбыз, өзбек бир тууган, казак бир тууган, кыргыздар биздер эмне кылабыз, урматтуу мусулман? Шу орозо келгенде конок чакырмайды баштайбыз да. Чакырып эмес, чакыра бер. Бирок бир салат менен биринчи, экинчи эле кылып кой. Салаттын 3 түрүн берет. Анан кийин шорпо менен самсасын берет. Андан кийин дагы бир куурмасын берет. Андан кийин 5 бармагын алып келет. Анан кантип намаз окуйт айтчы. Башка айда 3 айда жебегенди 1 айда жеп алабыз да. Ошондуктан келиңиздер. Эмени да азайтабыз. Ооба, бирөөдүн оозун ачылган өтө чоң соо. Ошо орозо туткан адамдын сооча, анын соо бир кыпынчак эместен соо аласыз. Бирок орозо туткан адамды ооз ачыр деген сөз 5 түрдүү тамак бер деген сөз эмес.